Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү. Мен мынакей Алай районунун Жошолу деген айылына келдим. Жошолу айыл өкмөтү, бирок бул айылдын аты Осо Авиахим дейби. Кыскасы ушундай экен да. Кыскасы мен азыр дагы тактап сурап алам. Көпчүлүгүнөн сурасам, Осо Авиахим десем болбойт. Энебиз бу жердеби? Кандайсыз эле, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен отурасызбы? Жакшы. Күлүгүчтө отурасызбы? Меннен программасын акмалап турасызбы анча-мынча? Кел албай жатып эле эмнелер баштап келип атат. Ошону айтамын. Бул сюрприз. Бүгүн туулган күнүңүз турбайбы? 60 жаш курагыңыз, 65 жаш курагыңыз кут болсун кечиресиз мынакей. Нуржамал деген кызыңыз бар, Москвадан. Света деген дагы кызыңыз бар, Дубайдан. Азыр байланышабыз ушулар мененчи. Ошол кыздарыңыз, менин дагы апам мына ушундай программага катталганга татыктуу деп өздөрүнүн жакшы ой тилек максаттарын билдирип, анан мени жиберишти да. Апамы бир өзгөчө, апама буга чейин дейт, алтын деле алып бергенбиз, акча деле чөтөгүнө салабыз дейт. Бирок дейт, ушундай бир сюрприз кылгыбыз келди дейт. Меннен программасына тартып бир апабыз менен мактанайлы дейт да. Бул гүл сизге куру келбей, ушу атайын оштон гүл ала келдим сизгечи. Гүлдү тапшырып коебуз, Рахмат. Аман эсен турасыздарбы? Москвадагы Нуржамал эже менен байланыштырып коесуздарбы? Кимде телефону бар? Москвадагы. Бул жак абышкаңызбы? Келиңиз аба, жакыныраак туруңчу. Мындай бүгүн Байбичеңиздин туулган күнү экен аба. Туулган күнү жогул отурайын десе Ооба, бул эстелик үчүн ошол Нуржамал кызыңыз менен Света кызыңыз атайын ушул программаны уюштурду даба. Жакшы, рахмат. Байбичеңизди мисалы бүгүн куттуктаганча бир буга чейин айтпаган бир сөздү айтып көрүңчү гана. Мен сени сүйөм Байбиче деп качан айттыңыз акыркы жолу? Айтыңчы шунаба. Эми ол биздин башка шконубузда көп жыл болуп калды. Канча жыл болду аба? Эми ошо балдарыбыз чоңоюп, алар дагы балалы чакалып, андан дагы өтүп чебереликке өтүп калдык. Чебере, Кудай буйруса кыбырага да ляс калды, Кудай кааласа. Бүгүн туулган күн экен. Анан мунун ошо туулган күнүн илгери белгилеп айтты эле, азыркы заманда белгилеп калдык. Мына ошо бүгүнкү күнү 65ке толуптур. Бул жакшы жаш. Эми мындан кийин дагы Кудай Алла Таала жаш берсе, мындан кийин да жашоо жакшырып, андан кийин дагы жакшылыктар болуп, аш тойлордо болуп, дайыма жакшылык күндөрдү өткөрүүгө үмүтүбүз зор. Анан Кудайга шүгүр деп ушундай жакшы жашоолорду өткөрүп атабыз. Мен Байбичем менен илгертен бери эле мына тиргилик боюнча талашып тартышып жакшы күндөрдү өткөрдүк. Жайлоолордо жакшы күндөрдү өткөрдүк, отуруштарды өткөрдүк, аш тойлорду өткөрдүк. Жакшы күндөр өттү. Мына эми дагы эле экөөбүз бирдемени талашкан менен баары бир экөөбүз багы башыбыз бирге экен да. Ооба, албетте. Кеңешчиңиз дагы ушул энебиз да турат. Балдарыбыз бар экен. Кайра эле келип эле сүйлөшүп карашка туура келип атат. Миң талаш тартышкан менен бирок энебизге туура чыга береби ар дайым, ошондой да. Аял затыныкы ар дайым туура чыгат да. Азыр сиздин көз карашыңызда дагы эле энебиз 18 жаш бойдон сакталуу, туурабы? Эми 18 бойдон эле сакталуу. Алгачкы таанышуу күндөн кантип таптыңыз ушундай ак кудай болгон энебизди, Рыспен энебизди кана? Кудай болгон эми Алла Таала бир кандайдыр бир туура келип калып, мен бир ошо нары бери чуркап жүргөн күндөрдө менин тырмагыма илешип калыптыр да. Нары бир өзүңүз байкабай калгансыз. Өзүм да байкабай калдым. Карасаңыз эле жүрөгүңүз дүкүдүк. Эми дүкүдүк болбосо дагы жөнөкөй эле согуп турган жүрөк. Жакшы аба. Ана мен Байбичеңиздин колун кармап, жүзүн сүйүп бүгүн куттуктап коюңуз аба. Бул эстелик, сиздердин ушул көз ирмемдер, ушул тасма кийинки кол чаап коебуз, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Рыспен энебиздин абышкасынын сөзүнө ортоктош болдук мынакей. Жанатан бери батын албай, ушунчалык толкунданып сүйлөп берди абабыз. Аябай мисалы маңыздуу жана мазмундуу сүйлөйт экен. Рахмат аба, ушундай ак кудай болгон энебиз менен Кудайым буйруса 100гө чыгыңыздар жетелешип. Рахмат. Эне жүрүңүз эми бир жерге барып үйгө кирейли гана. Энебизден кеңири маек талабыз үйгө киргенче гана жүрүңүздөр. Бардык неберелер менен, чеберлер менен кошо кирели үйгө. Урматтуу көрүүчүлөр, Осо Авиахим айыл экен. Билип алыңыздар сиздер. Аю тапан айылына жетпеген айыл экен. Буну жергиликтүү тургундар Асиахим деп эле коюшат экен. Себеп дегенде баягы
жолмо-жол адамдардан сурап келсем, мына ошентип мага айтышты. Урматтуу көрүүчүлөр, мону карабайсыздарбы? Мына ата-эне үчүн эмнени гана кылбайбыз? Монтип шаарларды зарбаштырып, монтип сонун кылып. Анан дасторкон четине ырыс пен эбистин эң жакын адамдары азыр курчап турушат. Дасторкон болсо жасалып, энебиздин быйылкы өтүүчү уюштурулган туулган күнүнө өзгөчө даярдыктар болуп аткандыгын мына өзүңүздөр туюп сезип жатасыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул дагы бул дүйнөдөгү ар бир пенденин ата-энесине болгон сый урматы деп билебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бүгүн эми сиз менен маек кылабыз. Бери карап туруп, чалыңызга жакын отуруп бир эми маселени бүгүнкү туулган күндү кызытып бериңиз сөзүңүз мененчи. Канча балалуу болдуңуздар? Канча небере бар дегендей? Биз 6 балабыз бар. 2 уул, 4 кызым бар. Батыр энес. Жок, батыр энеге бир балам жетпей калган. Азыр ошондой деп эсептелип калды эле го, кайра 7гө чыгып калганбы азыр? 7гө чыгып калды. Мейли. 20 неберем бар. 2 чеберем бар. 2 чебереңиз бар. 2 чеберем бар ошо. Мына ушул балдарды эрезеге жеткиргенге чейин эмне турмушту баштан кечирдиңиз? Алышкаңыз экөөңүз. Айнанайын миллион эле турмушту баштан кечирдим. Мисалы үчүн ошо кандай кызматтарды кылдыңыз эне? Эми кызматты бир кызматка иштеген жокпуз. Үйдө эле ушул үйдүн тиригилиги менен эле ушуларды багып, өстүрүп, чоңойтуп, анан ошо 6-16 жерге коюп, ошолорду өздөрү менен өздөрү өнүп өсүп калышты. Кудай кааласа бардыгы жакшы эле. Анан өзүбүздүн тирилик менен отурабыз. Ошо колдо бир келин бар, бир балабыз бар колдо. Мына ошо кичине кызым. Анан Москвада ошо сага эме берген эң чоң кызым экен. Мен муну билбепмин. Мен аны эрден стройка бузуп атсам, болбой сени жалдап эметип койгон тура, урушсам болбойт, эмне болуп атат десе. Бир бала барат сизге деп кайра мукураганда айтып атпайбы, анан билип атпайбы. Москвадагылар болобу, же Европада жүргөн бизден кыргыз мигранттарбы, эне баягы энебизди дейт, эми баягы ушул программага каттатып, анан кийин сагынган кезде көрүп дейт, баягы куса жазып дейт. Анан ошол эле учурда биз мактанабыз, биз бул дүйнөдө эне ата менен мактанбаганда анан качан мактанабыз деп өздөрүнүн бир чын ой тилек максаттары болгон экен да, ушул секундтарда ишке ашып атат эне. Мен деле мисалы жошолу, анан аю тапан деген айылдарды уккандан кийин мен бул жака көп келгем да, анан бир аз алыс экен деп мойнум жар бербеди, чынын айтайын. Бирок Нуржамал кызыңыз принципиалдуу түрдө мен апамды куттукташым керек. Өмүрзак мырза, энелер үчүн сиз бул дүйнөдөгү миссияны аткарып аткандан кийин барыңыз деп туруп алгандан келдим. Чынын айткандачы. Ал ошентет ал кыз. Ооба. Бир немеден балдарыман башкача да бул кызчы. Мисалы үчүн 10 классты бүткүчөң аябай отличник болуп бүткөн. Анан ушул кызды биз анда жаңото болуп окута албай калганда мугалимдердин баары мени урушкан. Ушул кыз академик болот эле, сиз окутпай койдуңуз депчи. Анан окубай калган жери бар. Эми азыр Москвада иштеп жүрөт, Кудай Бирок академиктерден ашырган кызматты кылып атат мына урматтуу көрүүчүлөр. Ошол Нуржамал эжебиз, Эми ошо балдарыма рахмат, садак болоюн. Эми чичаласам деле, чичаңдасам деле өткөрүп. Неметип коюшту. Бул эми балдардын сый урматы да. Бир тууган сиңдим мен. Бир тууган сиңдиңиз, Анау бие балам. Азыр байланышып атабыз да, ушул Москвадагы Нуржамал эжелердин убактысы аябай тар болот. Номерлар болсо чалып берсеңиздер аябай жакшы болот эле, урматтуу көрүүчүлөр. Салам дубайын жолдоп туруп, анан ушул энебиздин аталыгын учураштырып керек. Айтканга деле успейт этпейдик. Бул мен укпадым да, анан муналар эле туулган күнүңүздү белгилеп коелу десе, жөн койгула десем болбой, ошол кыз мына пулду салып, муналарды ана кызга жасап коюптур баары жогун. Анан эмне кылып атасыңар деп, мунаң негре бар, муну мүнтпе десем болушпайт. Эми бул сый урмат эне, сый урмат, колдон келишинче сиздин көңүлүңүздү алуу аракети да эне. Анан мен бир баланы айткам дейт, сен кайсы передачадан келдиң? Менин программасы бар. Анан негизи ЛТР'де иштейм. Швега программасынын автору. Швега деген программаны уккансыздарбы? Ошол программанын автору. Анан бирок энелер үчүн ушундай энелерди мактачуу, даңктачуу программам бар да, ушундай. Жалаң энелерди сүйүнтөм.
Bundan keyin ушул каналга катталып, ушул программаны көрүп туруңуз. Анан эми сиздин программа чыккандан кийин мактанасыз эми Кудай буйрса. Анан абабыз да мактанат. Мына менин байбичем көрдүңөрбү деп. Ооба, турабы? Ооба, тура. Аба, сизге бир тапшырма да ушул энебиздин жанында отуруп жана сыртта аябай бир жүрөк ачылып бир сонун куттуктоолорду айттыңыз да. Ооба. Анан азыр эми энебизге бир жакшынакай бир ырлар даярдап туруңуз. Азыр Нуржамал кызыңыз байланышка чыгып калды, мына сүйлөштүрүп байланыштырып алайлы. Сиз бир жакшы ыр даярдап туруңуз аба. Майли, мен өзүм мурдатан бери анча-мынча ыр жазам. Ырларым Facebookка Чымыныңыз бар экен да, ооба. Менин ырларым азыраак, бирок сазыраак. Болду, ошо сазырактан даярдап туруң азыр. Бир ыр бар эле, ушуну мен ушу мына кыздарым үчүн бир азыр окуп берем. Болду аба, болду аба. Бүгүн байбичеңиз үчүн окуп бересиз бүгүн эми. Азыр бийле десе бийлеп бере бересиз эми. Байбичем да бар анын арасында. Болду, болду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Нуржамал эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына Нуржамал деген эжебиз, мына ушул Рыспе эжебиздин Москвадагы кызы. Сиздин ушунчалык баягы принципиалдуу түрдө берген тапшырмаңызды аткаруу аракетин көрүп жаткан учуру мынакей Рыспе энебиз менен атаңыз менин кашымда, маңдайымда отурат да, бир мактаңыз, бир жакшынакай бир куттуктоолорду арнаңыз мынакей. Учурашыңыз, Рыспе эже. Ооба. Кандай кызым? Кандайсыздар? Сиздерби Жакшы. Ооба. Мына таршан кылып жар жокту тополоң кылган адамым келди. Болsun, 65 жаш курамыз болsun. Bir kolu menen beşik termetken, bir kolu menen ağlamdı termetken bu ayal zat eken da. Жалпы эле бүгүнкү Кыргызстандагы аял затын бүгүнкү төрөлгөн айымдарды, апаларды чын жүрөктөн куттуктайм. Ошону менен бирге Жарыгым апам сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Москвадагы алыста жүргөн бала чагаңыз, неберелериңиздин баардыгынын атынан чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сизге ден соолук каалайм апа, бактылуу карылык, узун өмүр, атам менен көптөгөн бактылуу көз имемдерди өткөзүп, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды сиздерге каалайбыз. Аман эсен эле маңдайыбызда ушинтип эле төрдүн көркүн ачып жүрө берсеңиздер болду. Рахмат кызым, ооба. Жанган, жайдары жаркылдаган, жылмайып күлүп турган ал менин жаным апам. Дайыма жаркылдап күлүп жүрүңүз апа. Кол чаап коебуз мынакей. Рахмат. Ушунчалык сонун сөздөр. Энебиз Нуржамал эже, сиздин үнүңүздү укканда көздөрүнөн жаш агып, ушунчалык толкунданып турат мынакей. Менин маңдайымда турат. Ушунчалык сизди жакшы көрөрүн айтып атат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей абабыз азыр. Абабызга сөз беребиз. Нуржамал эженин сөзүнө да маани бердиңиздерби, урматтуу көрүүчүлөр? Бир да ушундай тыкылдаган, ушундай шыкылдаган сөздөрү дагы маанилүү эжебиздин куттуктоосуна ортоктош болдук. Абабыз мынакей шашып калды, мына 3 куплеттерим бар эле айта калайын деп. Жаркылдаган назик менен кыздарым мына кара бизге көңүл бурганын, алыс жактан кабарлашып ар күнү апасынан кабар алып турганын, кыздарынын колдорунан иш келет, каалагандай ар өлкөдө иштемек, келип кетет убакыт таап, айжылда биз күтөбүз. Соңку айда бул келет. Айда жылда келип кетет, алчырап болуп жаткан жашоолорду жайсырап деп коең. Илгеркилер айтышкандай боорукер жайнап күлүп жогазындай кулпунат. Мынагы да бар экен мынакей, чиймелеп, өчүрүп, кайра жазып тур мынакей. Мааниси күчтүү. Маанисин угуп атабыз ата, кана. Кышта келет, жаркылдаган жаз келет. Жашоо керек, демибизге дем берек. Чоң аталап, таяталап не бере, мына бакыт, мунун баарын ким берет? Балдарыңдын боорукерлик жагынан, кыз балдардын алга чыгат баарынан. Тез арада кабар алып турушат, башка өлкөнүн жакын ара шаарына. Анакей, урматтуу көрүүчүлөр, Нуржамал эже көрдүңүзбү, Нуржамал эже? Атакебиздин ушунчалык кол менен жазган ырын уктуңузбу? Ömrümüzde versin çok rahmat. Buna apa
апам туған күніне ушул программадан пайдаланып айтып кетейин. Бир тууганы канаты жарымыз гана тайжем келип отурат. Сизге да чоң рахмат, тайже өмүрүңүздөрдү берсин. Дайыма төрүбүздүн көркө эле жүрө бериңиздер. Бактылуу болуңуздар баарыңыздар. Балдардын бакытына эметип эле, сүйүнүп эле жүрө бериңиздер дайыма төрдө. Рахмат. Ай, рахмат. Кол чапкы, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей жакшынакай болгон ушул Нуржамал эжебиздин куттуктоосун, апасы менен болгон сүйлөшүүсүн, маектешүүсүн, сагынычтуу саламгаттарын уктуңуздар, тойдуңуздар. Ар бир ата эненин перзенти мына ушундан өткөн мамиледен ашса ашсын, эч качан кемебесин деп бир кол чаап коелу да, урматтуу көрүүчүлөр. Нуржамал энебиздин эне деп коем да, 65 жашка эмес, 40 жаштагы Нуржамал эже деп деле Рыспи эже деп деле койсок болот. Себеп дегенде ушунчалык жаш сактап турсабы байбичеңизди. Секретим неде бул байбичеңиз тап 65 жашка окшойт го тег эле. Бул аябай кой десем болбой эле упа, атыр упа койно берет. Пенсияны берип турасыз шакылдатып, батырдан алат. Пенсия бербейм. Неге бербейсиз пенсияны? Пенсия өзүнүкү жетерлик да. Өзүнүкү жетерлик, бирок баары бир сурайт да сизден. Сураганда алат, бирок сурасам бербейт. Сиз суразаңыз бербейби? Наоборот, сиз бересиз да, куда буюрса. Эркексиз да баары, туурабы? Күлчөгө барып келейин дегенде берем. Жакшы. Энебиз жап-жаш экенде ата. Гүлчөгө барып келейин десе, кайра телефон чала бересизби? Качан келесиң, каякта жүрөсүң деп? Жок, жашымда чалчалам, азыр чалбайм. Азыр чалбайсыз. Азыр 100% ишенич бар деп койсоңуз, Эми энебиз мисалы азыр экранга чыгып калды дабы? Экранга чыгып калды. Эми телефондорун кошуп жазып койсом, чалса анан кийин да кыжырат болбойсузбу? Айтып атпайм, эми карап калбадым. Улардын көчүн берип баккан. Азыр өзүңүзгө Онткенде мен өзүм көтөрүп жүрбөйм, эмне кереги бар анын. Болгону да чындыкты ол. Мына учурунда мисалы сиздердин убагыңыздарда башкача жашоо эле заман ошол бойдон эле турат. Болгон адамдардын пейили өзгөргөн убак азыр. Азыр көпчүлүк жаштар мисалы ушул кызганычтын айынан, акчанын айынан, байлыктын айынан эле таарынышып, анан кийин эки жакты карап кетип аткан чагы да азыркы замандачы. Сиздердин заманыңыздарда кандай болду? Сиз пул таппай калган күнү Руспенебиздин характери, мүнөзү кандай болуп сизге мындай бир бурулат эле да, мисалы, көрүнөт эле. Ол убактарда дагы мына жетпей атат, ана жетпей атат дегенде жетпей аттыр деп анан кичине чарышат элек. Анан кайрада баягы чарышкан менен деле баары бир ошол болуп атат. Кайра эртеси күнү дагы бир күндөн, эки күндөн кийин кайра мынандай ишибиз сал оңолуп, мындай ояк бактарыбыз жакшы болуп, бала чакаларды мындай багууга кандайдыр каражаттар бир жактан табат элек да, нары бери чуркап. Бирге ымалашып, бирге сүйлөшүп десеңиз, Эсир мына падайт эткен жылдары ошондо дагы мына жерди айдап, кош айда дегенде мен кош жасадым. Коштон кийин күз не кылып така соктум. Ошондо мына балдарымы ошентип чоңойтуп, мына азыр эми балалуу чакалуу болуп, ар бири чачылып, ар тарапка кетишти. Одан кийин неберелүү болдум, мына азыр чеберелүү болдум. Эми мына карыдым десем деле, кара эшикке чыгып алып, нар жака барып, карточканын оту кетиптир, сабыздын оту жатыптыр деп, олорду тырмалап бир бала кылып күн өткөрүп атабыз. Ооба да ошондой болуп, ошондой жашоо бул мыйзам ченемдүү көрүнүш аба. Бардыгыбыз карыйбыз, бирок сиздерге окшоп ушул бактылуу карылыкты ар бирибизге насип этсин да, монда айыл жергесинде кулак мээт тынч ушундай бир жакшынакай байбичебиз менен сизге окшоп карыйлы деп ниет кылабыз аба. Чынын айткандачы. Мисалы, менин неберелерим азыр ушу 10га жакын мен азыр үйүмдө, колумда. Тайта, ата, чоң ата.
Tıyınınız var mı? Pensiyanı uşakka sarptayız. Pensiyanınız var mı? Ha, mayda yok. Ha, maydacak. Kamak var, maydalık gelmez. Ha. Adı kamak varım. Kamak varmayız bu tezrak deyip. Ha. Ana maydalık gelem dağı. Gözüm çantamda sana müzik var. Onu koyamam. Tüş gülede. Bardığı bir geçişet. Her birine cigilmasından koluna karma atmasın. Aytam jakşı da. Pensiyanın bir Rahmat aytam. pensiyanın 50% uşak gidetkeden ne örlerge? Şu barıp jumşap şu şirinliklerdi alıp berip atıp ha? Yeme o bala. Parasentelek etet onda telek köp ketti. Жақсы. Ава, өріспенебіз алғачқы сүйіңіз бошынды? Yeme Же башқа сүйгөніңіз бар беле? yeme onu айтпаймын ол бекем нерсе. Ал секрет пе? Секрет. Мынау қарасаңыз, секрет дейін. Негізгі нерсе бұл урматтуу көрсөт, бұл суроо тамаша ретинде берилип аткан суроо. Атабыздын жүрөгүн ээлеген, атабыздын көңүлүн ээлеген ушул өріспенебіз бактылуу болбогондо ким бактылуу эне? Туурабы? Мына ушунча жашоо жашап, бирге түтүн булатып, мына ушундай бакыйган ала тоодой болгон абабыз менен жетелешип, ушул күнгө келген Аллахыма чексиз рахматтарын айтып эле отурсаңыз керек, туурабы? Бала чакаңыз кашыңызда, баардыгынын ден соолугу жайында дегендей эне. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошода. Эми азыр мына ушул түздүк эле. Жаман эмес. Аллага шүгүр деп эле отурам. Баардыгы жакшы. ушул менин программасы келет деп, кез мындай сезип калчу белеңиз, энелердин жүрөгү аябай сезимтал келет го, ушул күндөрдүн бир күндөрүндө деп. Неме Ташкороодо жүргөнүңдү бир көргөм. Ташкороого бирөө ушу бизге окшогондорго Эне келген экен. ошону ачык айтыңчы, мисалы энелер көп айтат да мага мындай кээ бириши өмүрзак дейт, туура дейт, балдарыбыз иштеп атат дейт, балдарыбыз жашап атат дейт, бирок балдарыбызга айткыбыз келбейт дейт. Бир пенсиям тийсе дейт, Кудай бурса мен сени чакырам деген энелердин саны көп да. Бирок ошого сездирбей, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен сиздерге так кесел айтып атам. Энелердин пенсиясын күттүрбөй, алардын чама чаркын күттүрбөй эле, өзүңүздөр монтип Нуржамал эже сыяктуу ушул чечимдерди тез арада кабыл алып эле энелердин аталардын көңүлүн ала берсеңиздер, Кудайым буйруса сиздерге бул пайгамбардын да жакшы осуяты бар, туурабы? Ата эне разы, Аллахыма разы деген. Ар тараптуу ийгиликтер жүрө берет, келе берет деген ойду айткым келет, туурабы эне? Туура эле. Ошол Ташкороодо алып барган передачаны көрүп анан мен ойлоп калгам да. Олар эми мисалы улгайган адамдар экен да, анан кийин ушундай уракта келет турбайбы депчи, биз ого жете элекпиз деген ой болду эле, бирок жетип эле калыптыр. Ого келгениңе деле бир 2 жыл болдук шет. 2 жыл болуп калды, ооба, 2 жыл келип 2 жыл болуп калды. Мынандай кылып койгонуна таң калып, сразу ошол ойма кетти да, значит ошол бала окшойт депчи. Булар айтпайт да мага, бүгүн айтып атышпайбы анан. Деп калдым мен, мейли, ушунусуна деле Кудайга шүгүр. Ооба, эне бул программа мисалы ар бир пенденин, перзенттин, ата-энесинин жашына карабайбыз. Чынын айтканда болгондо бул чоң идеология да. Ар бир перзент, бала болобу, кыз болобу, небере болобу, ошол аталарын, тайэнелерин, таяталарын куттуктасын. Мына ушул салтты акыркы мезгилдерде ушул жана современдүү балдар деп коебузбу мисалы үчүн, ушулар унутта калтырбаса экен деген ушинтип анан интернетке жайып таштап аткан убагым. Жакшы. Баары көрсүн депчи. Кыргызстанда ошентип таанытканыңа сага чоң рахмат садак болду. Рахмат. Ошо сак чогон балдар керек. Анан жөн эле отуруп берсе кимди ким тааныйт. Туура айтасыз. Анан элге таанытсаң, мыналар мындай экен, мыналар мындай экен деп анан бирөө дагы ошо далалат жасайт. Биз деле ата-энебизди ушундай кылсак болбойбу. Анан мына көргөн экен, менин балам жасаган турабы ошо кыздар. Ооба, ушул передачаны аябай көп көрөбүз дейт. Кызыңызчы абдан көп көрөбүз дейт. Ооба. Эми Рыспеже мынакей сизди айланчыктар жанатан бери жакын туугандарыңыз отурат. Ушул туулгандын урматына арнаган бир сөздөрдү айтайын деп отурат. Бул сюрприз да эми баягы. Насибинче да бул эми насибинче бул өзү сюрприз. Өзү мынакей кээ бир учурлардачы эне кээ бир энелерге алдын ала айтылып даярдаланышат да. Бирок Нуржамал кызыңыз айтты, апамдын эзинен чыкпай калсынчы. Өмүрзак эним деди да. Апамдын эзинен чыкпай калсын мына ушул туулган күнү. Ар дайым ушундай бир ушул тасманы көргөндө апам сүйүнүп жүрсүн. Мени Нуржамал кызым менен Света кызым ушундай кылышты эле, ушинтип оозум ачырды эле депчи. Өкөнүн колунан келет. Ооба. Эми азыр ушу жаныңыздагы эжебизге өтүп барайын, барып жакшы маектерди алалы. Анан неберелерибиз дагы жакшылап даярданып турбаңыздар. Балдар кыздары сүйлөйбүз.
Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, менин бир тууганым деп жанатан бери мактанып аткан, жанатан бери сыймыктанып аткан бүгүнкү Рыспежебичтин бир тууган сиңдисине сөз берели. Сарпай тапшырганча сүйлөшө беребиз, Не деймен? Ушул Айдарча менен келип бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Жездем экөөң тең карыгыла. Ооба. Байтайганда айбиче болгула. Сени Gelip kalsan niye geldin de koyayım. Geçele gelip gel. мындай туулган күндүн көбүн өткөзсүң. Кол чаап коебуз, мынакей катышуучулар. Сонун куттуктоо. Куттуктайм. Мен не дейм? Мен бир тууган эжем, экеле кызбыз, эки эжем өтүп кеткен, эки агам бар. Менин бул өдөдө өлөгүм, улдuyда жөлөгүм, менин бактым бул. Ne deyim? Suyunuştun göz yaşı. Kut bolsun, jezdem ekөөң тең аргыла. Жезде, ушул жанагымнал бала передачага жакшына сөз берсе айтпай атабыз. Жезде ажеми улардын көшүн барып бактым. Кийиктин көшүн берип бактым дебейсизби? Сиздин эмгегиңиз бул жерде зор. Ушул үйдүн кутусуз, ушул үйдүн түркүгүсүз. Эжем экөөң ушул балдардын ыратын көргүлө. Ушул күнгө жеткизген Аллахыма миң мертен шүгүр. Ушуларды кандай кылып чоңойттуңуз эле, мына ыратын көрөт деген ушул болот. Нуржамал садака болоюн, Света кыздар, алтындарым, миң мертен эки дүйнө ыраазымын. Апаңарды бул бүгүнкү күнү 18ге жашаттыңар. Туура айтасыз. Эң туура айтасыз. Силерге ушул пешенеңерге ата-энеңер болсун, үйүңөргө келип тосуп аларга ата-энеңер болсун. Канча Кудайым Алла Таала канча жаш берсе, Алла Таала ошону насип кылсын жезде. Небере чейре кыбыраларды көргүлө, бактылуу болгула, бактылуу. Жездеси аябай балдызына тийишет экен да. Бактылуу карлыкты өткөзүңүз. Рахмат, Мен рахмат. күнүм дайым айтам. Жанагы бул Түркияда Эсмайым бар го. Ошол деп айтам. Айкөл, добрый, айкөл, кенен, бай аял. Ооба, жүрөк таза болсо да бай болот. Таза, нал жердеки айылдын лидер аялынын бири. Наркы беркиге мындайга мен өзүмөн укпайм, чөйрөсүнөн угам. Рыспеже мындай лидер аял деп айтышат да. Ошого татыктуу аял. Рахмат, Окубай рахмат. гана калыптыр, ошо эмне окубай калды экен. Грамотный жазат, өзүчү. Sen айтам да. Өтө грамотный сүйлөйт өзү. Андай мындай лидерлерге ушуну ишенгендери ушуларды аялды алып чыгып жүрүшөт дайым. Ай, рахмат. Анамызда рахмат кам. Саңа да ушу передачаң өркүндөй берсин. Ушундай энелерди куттуктап алкышын алып жүрө беркем. Кудайым Аллахым ден соолугуңду берсин. Бала чакаң күнү үчүн сен передачаң биз чалма көз дайым көрөбүз. Ай, рахмат. Рахмат көрүп турмуз да ар дайым. Программаны түзгөнсүн. Аябай ата-энелерди мындай толкундантып балдарынын мисалы илгери кандай күндөр өткөн, мындай күнгө жашоого жете элекпиз биз. Ушунчалык ата-энелердин биз мисалы ата-энелерибиздин ушундай бир ыраазычылыгыбызды бере албайбыз жаш экенбиз. Мындайларда жок болчу. Жок эле да, туура да. Караңгы дүнүйөдө өтүшкөн экен. Азыр балдар өзүнүн түпкүрүндөгү, жүрөгүндөгү нерселерди ата-энесине жеткизе турган заманга келди. Ошону чыгарган сиздердин программаңыздарга рахмат. Рахмат, рахмат эне. Рахмат, чоң рахмат. Кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Сонун көрүнүш, сонун сөз мынакей. Жездебиздин дагы калпагын көйнөгү бар дейт, анан жездем кийип алып туруп, наркайлыга барат. Калпакты кийип алып туруп. Эми андан кийинки агабызга сөз берели, мынакей. Мынакей күйөө баласы кайнэжесин куттуктап тур деп коет мынакей. Ertişi öyle cüreler biliyorsun. Zamanına şu bala çakanlardın aslında. Daim cezde. Şu cezdeme rahmat bardığına lan. Kol kuşu kaynayacağımın parandanın göçümenden baktı. Gördünüz mü? Mınakey. Cezdem özüm bunday olmanın geçmişten açtı. Oşan aytam da. Ünlü kaynayacağında çılpanı var. Baskan izlerin bardığını çıkarttılar. 17 kilometre bastım, 15 kilometre bastım dediler. Rahmat cezda sizge davuşulur.
Aynıca ушундай кылып өстүрүп, ушу бала чаканын астында жакшы тарбиялап жүрөбүз. Ден соолукта болгон экенсиң, а? Бопту, сага рахмат. Ар дайым ушу көрүнгөн энелердин жүрөгүндө калып атасың өзү. Сенден ушу ден соолугуң болсун, бала чакаң менен ойноп күлүп жүрө бер. Рахмат, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Сонун куттуктоо. Куттуктоо сүртүмдөрүнө күбө болуп атасыздар. Мынакей бир тууган абысыным дейт, а мынакей. Болsun. 65'ten daha bir yolu yaşaymış. Geçeneyizge. Ошондо 130 болот экенсиз, Кудай кааласа. Buna o yerdeki 18 ay aldım başçısı. Манакей. Buna Coşoğlu boyunca Toza Su'nun generalni direktörü. Oo, Suyla мынакей. öğretin Nazireci aytıp gitti. Ha. Oşonca elde başını oturacak. Ay, azamatsızlar, mынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Günlerimiz akam ökönüzler teңarıp bagı jakşı gündөрдү көрө берсин. Ушунча балдарды ошо тарбиялап өстүргөн үчүн ушулардын мээнетин актаган балдарга рахмат. Нуржамал сага дагы садак болой. Кудай өмүр берсин. Сен да балдарыңан ушундай жакшы күндөрдү көр. Силердин передачаңарда өнүп өсө берсин. Жакшы күндөрдү ушундай жакшы дасторкондорду жакшы сыйырматтарды тартып жүрө бергиле. Рахмат. Баарыбыздын пешенебизге ушундай күндөрдү насип этсин. Бала чакаңыздын күнү күтүмдөрүнө дайыр жолу. Рахмат. Сиздердин да үйүңүздөргө барып калайын, а Кудай буйруса, балдарыңыздар көрүп туюп кала турган болсо мына. Эжебиз дагына дагы бир белеги бар окшойт мынакей. Кыздарыныкы. Кыздарыныкы келиңиздер гана. Белек тапшырганча мына. Сиз кызы болосо, Эң кичине кызы. эрке кызы. Мен жана муну уккан эмесмин, билген эмесмин. Азыр Москвада кызым айтты. Барбасаңыз болбойт, камера келатат деп. Мен билген жокмун чынында. Демек ошо Москвадагы кызыңыз бир күнү сиздикине мени жөнөтөт Кудай кааласа. Сиздин оюңузча. Амин. Ошо айтпай айтты, болсо мен камераңызды билген эмесмин. Ana эрке кызынын куттуктоосуна күбө болойлу. Ушу менин бүгүнкү сүйүктүү акамдын 65 жаш курагы менен куттуктайм. Дайыма атам өкө бар болсун, биринчиден ден соолуктар болсун, эч качан оорубасын. Дайыма биздин төрүбүздүн көркөп жүрө берсин. Анан кийин мына эжемдердин подаркалары, белектери бар эле, ошону тапшырып коелу. Кайсы эжеңиздердин ушул Нуржамал эже, Света эже, бардык кыздар. Света, Нуржамал, Билим кандыкы. Манакей бардык кыздардын атынан сонун куттуктоо, а. Мынакей эң кичинекей кызы ошолордун атынан таап атат. Эң кичинекей кызынын да салымы бар бул цепочкада. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүнкү күндүн күнөөкөрү болгон ушул Рыспенебиз үчүн эң чоң белек мына ушу кыздары, балдары чогуу уюштурган Менненин программасы. Анын арасында мына ушу берип аткан ушу белек бешкектери. Кол чаап коесуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына эң кичинекей келинби? Сиздин кайненеңиз кандай адам? Жакшы аттанат, жакшы. Баягы эже Бүгүнкү 65 жаш курагы менен куттуктайм. Ар дайым бар болсун апам. Атам өкө ар дайым бактылуу болсун. бул энебиздин негизги эне менен атанын колунда караган келиндеринин абдан бир ролу чоң да. Эжемдин белеги бар эле. Нуржамал эже мынакей жакшынакай дагы белеги бар экен мынакей. Эмне дейт? Бейишим апам дейт. Кол чаап коебуз мынакей. Сонун белек. Андан кийин бул шакеги дагы бар экен мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Кут болсун. Шакектериңиз кут болсун. Кол чаап турабыз, кол чаап коебуз мынакей. Энебиздин көңүлү абдан көтөрүңкү маанайда. Энебизди сизге бир өзгөчө суроодо мына апам деп айтасыз да, мисалы кайнене деп азыр эч ким айтпай калган заман, урматтуу көрүүчүлөр, баса белгилеп коеюн. Мурда кайнене, кайната деген сөздөр болчу. Акыркы учурларда мына сөздөр такыр жоголуп, ата менен апанын ролуна алмашып калган учур. Себеп дегенде кыздын барар жери башка бирөөнүн бүлөсү дейм. Ал жерде өзүнүн апасы бар, атасы болот, эми өзүнүн апасы атасынан сырткары турабы? Анан ушул ата-энелерди карап атасыздар азырчы. Канчага чыгарам деп кубаттанып турган учуруңуз азыр. Şu avavuz bilen apavuzdu.
Yüzden dolaşsın. Yüzden. Enebizden jaş saktalışına birinci gezekte avazın salımı çoğun. Anan ikinci gezekte gelinin salımı çoğun da. Ne tamaktardı berip bak otası enebizde. Жақсы көрген тамақтар. Başkaça gelin de. Başkaça gelin. Ertemelen sözsüz bayağı tamağım. Abette обязательно okat beret. Bir demirek pişire koyup tokat gece olsa tamak beret. Geçkisin постоянно yastığıza koyup. Hiç bu da emeğimiz yok. Ötte gelinden başkaça жақсы gelin. Ha, buna. Buna menin gelinim көп жыл болып қалды. Азыр мына 4 балалы, 5 балалы болып қалды. Ушул күнгө чейин келиниме мен дайым ыраазы болом. Чайыбыз, ичкен тамагыбыз дайыма таяр. Кийимдерибиз жуулуу. Өзүнүн кылган иштери, балдарын багышы, уяк бактардын бардыгын тартипке келтирет. Бирөөгө bir бала деп сүйлөбөйт. Ана эле мына эле дебейт. Өзүнүн багы ишин өзүнүн так аткарат дагы. Чай içesizби, чай içиңиz деп 3 мал чай, ого болбой биз 5 мал чай içебиз. Бараке. Биз ошондо дагы бардыгын таяр кылып, алдыбызга ашты, көчтү, нанды бардыгын коет, болгонун бардыгын коюп, кайра жыйыштырып коет. Кудайга кааласа ушундай жакшы келин ар бир тандада болсо экен деп мен ойлоном. Омен. Ушул келиниңиз кем болгондо батаңыз болду да? Мына көрдүңүзбү? Ömrünüzler uzun olsun. Körünüzden көп болып жүріңіздер ата-ата. Рахмат мынакей. Көрдүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр, келинин мактаган ата менен эненин саны көбөйсүн. Чынын айткандачы, мына ушу келинди эле мактап турган. Бул эми келинге болгон бир подход эмес. Бул болгон реалдуу көрүнүштө айтып аткан учуру. Мынакей. Болбойган келиндерди бетине эле айтам мен. Ачык айтам, жашырбайм да. Келинде мына айылдакылар пример кылат менин келинимичи. Ана Жорканын катында үйдө турбайсыңбы, телефон кармабай иш кылбайсыңбы депчи. Көп айтышат айылдакылар анан. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол сүйүнүп эле жүрө бериңиз эне. Келиндер менен сыймыктанып чыгана кийинки сөз. Эми неберлер келгиле бул жакка басып келгиле. Же ошак ырдайсыңарбы? Мактымат. Ырда канча куттуктай бергиле. Кана ким баштайт? Чоңунан баштайлыбы? Кана. Бүгін мен чоң энемдин 65 жашка келиши менен куттуктайм. Энеме каалоорум узун өмүр, ден соолук. Мен энемди жакшы көрөм. Азамат. Кол чаап турабыз. Ар бир неберенин куттуктоосу. Бул периштенин куттуктоолору да булар. Sen de. Бүгүнкү тайнанын тууган күнү кут болсун. Оорубасын, бактылуу болсун, өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун, 100 жыл жашасын. Ой, Азамат. 100 жыл жашасын дейт. Кана? Бүгүнкү энемдин туулган күнү менен куттуктайм. Энемдин туулган күнү биз үчүн байрам. Мен энеме каалайм, жакшына жүрсүн, бай болсун, бактылуу болсун. Жакшына жүрсүн, тополон булбай деп коесуң. Көп жашасын. Мен энемди жакшы көрөм. Азамат. Кана ким баштайт бул жактан? Сен, мынакей. Эне туулган күнүңүз менен көп жашаңыз, бактылуу болуңуз, ар дайым күлүп жүрүңүз. Азамат. Кана? Мен энем 65 жашты туулган күнү менен куттуктайм. Узун өмүр, ден соолук. Азамат. Бушта турушун карап койгузам ноолардын. Кана? Айта бер. Куттуктайм мени да. Майли. Кана сен айтып койчу? Майли. Туура түшүндүк. Кана? Баштай беребиз, кана? 3 чүрөктөй болгон небереси. Кана? Туулган күнүңүз менен да. Туулган күнүңүз менен эмне? Азамат карабай сөздөрүн. Акырын айтып коет экен да. Өмүрүңүз узун болсун да. Көп жашаңды. Көп жашаң. Азамат. Кана кийинки? Айта бер, эне куттуктайм туулганыңыз менен да. Айт. Кана?
Sen ayta ber kana. Ene tuğan gününüz Bu zorga oturgan eken da bu nevresi. Gününüz kut bolsun. 100 yıl yaşap ömrünüz uzun bolup baktılуу bolunuz. Azamat. Hurmatly görüşler, mineke bul neverelerinden bir Dagı bir ırlary barken aytışatken. az ele bölükler bolsa gerek. Buga bul başka jakta da nevereleri toltura kana kim hora murdayсыңарбы? Kana başladık. Kutlu olsun bugünkü tuğan gününüz. Kafalanbay ardayım gülüp жүрүңүz. Gelecekte bir zat karuşu yaxşı işlerge kübö bolup altın erebiz aman жүрүңүz. Gül desem gülden dahi mamileniz. Ay desem aydan dahi büyük desiz. Gül sınav jarık çaçıp baldarına. Kızımda yaşay beriniz altın eneriz. Azamatsızlar mineke sonun kutuktoo mineke uşunun bardyk rüspene sizge arnalap mene. Anca jaşarıp kettiňizmi? Mineke hurmatly görüşler, neverleriniň kutuktoosuna. Kana geliňiz. Bul neverleriň atynanmı? Neverleriň atynan hurmatly görüşler, da sonun şirindik tort eken mineke ha. Okup koyulu 65 yaşınız kut bolsun deyip mineke hurmatly görüşler. Bul dagı kana bul jagынан okup koyuluşu kana ne deyt? Beyişimiz apakem deyt. Tuğan günüňiz menen deyt. Mına uşunday jakşynakay tortlaryny aça bergilerini ne oturguzup altyryp. Kana bul jakda daha bir neveresi bar eken mineke sonun bir belekterdi alып kelip söz söylöýün dep turat kana. Ene tuğan gününüzden kutlayın ömrünüz uzun bolsun. Azamat. Bul sırdu kutuçanın içi ene uşunçalık berekeli bolat uşul kadarkeç ene. Hurmatly görüşler, mineke jakşynaka bolgon şirindik da gelip kaldı. Ake, bel karasaňyz, uşul agabız janatan beri söz süйлöbөй kaldı da uşul. Agabız kim boldu eken? En kiçine balası emesmi? Üydün küçük balası. Üydün küçüğü men bolom, üydün erkesi men bolom. Pensiyanın barın çötökö salgan men bolom dep koyun. Şu kızmatta şu men apamın kutuna kutup koyun. Apamın bugün 65 yaş tuğan günü kutlu bolsun. Bizdin peşinizge ardayım jüre bersin. Densoğluğu çiң bolsun. Үйümüzdün töründe orun alsın. Törümüzdün ornası olsun. Görk olsun ha. Görk olsun. Kızmatını kılıp jüre bereli oşo densoğlukta bolsun. Görk yaşasın, yüzge çıksın. Kolun karmap jıtın jıttap koyuş gerek. Ata-enenin mындан ötkön mындай da eң kımbat dukili da bu. Eң kımbat baası jok duki da bu. Enenin jıtı, atanın jıtı. Densoğlukta olumuz. Atawız da kolunga ne yapacağız? Atawız bar üçün uşu ek adam jüröt da. Bizde var bolumuz. Densoğluk bolumuz. Densoğlukta jürümüz. Azamat. Mına eң kiçineke balım. Mınake. Hormatly görüşler, mınake torttu üyüzüp geletat, mına üylögen uçurun tartıp alalım mınake 65 yaş degen tort. Üyle beriňiz ene. Mayli rahmat baldaryma bardygyna çoň rahmat, ömürlerim bersin, sadaka bolsunlar. Kol çalıp koyulsun. Azamat senin mınake. Mına uşul neverlerinden atынан uyuşturulgan tort, sonun gözürmemler bilen hoş oldu. Andan keyin mınake tarsıldak. Buraya veriniz, tüyün buraya veriniz, tüyün. Katırak buranız. Teskersinçe bırak görünüz, bulacak olbasa. Mındayla, oň öyle eken. Oň öyle eken, sırtındaki klönkasını sıyırıp saldınızlar mı? Kana jürüňizler. Niye geçiyor? Atıp gördüm böyle. Toktap durun hazır mındaki. Kana kayar eken da. No, uşul tüyün kana burayız. Bu yaka geliniz lan, bu yaka. Uşul tüyün kana burayız. Uşul merçendi kana burayız. Azamatız. Tuğan günümüz menen. Anake, yemi mına torttu jey beriňiz hem mınake. Biroq üyle koysa ketip kalat, hurmatly görüşler. Azamatsızlar.
Şezeler de bular. Bular en bakımlı gözürmen de koyat buna. Ne deyiz hele? Bana bugün jengemin doğulgan gün eken 65 kurak jaşı. Ne deyiz? Yaşınız kut bolsun. Kırgızda aytkan söz var da. Жүзгө чык деген каалоо. Кудай берген өзүнчө жаш бар. Ошондой тилек бар. Анан эми акам экөөбүздөр ошо жүзгө чыгып, оолдун урматын, кыздын кызматын көрүп, неберелердин кашында, төрүндө жакшы бир туугандардын үстүндө жакшылап өмүр сүрүңүздөр. Биз келип ушундай үйүңүздөргө келип учурашып дегенде даамыбыз тийип турайлы. Бизден улуустар, кыздар талаадан ушундай бир ушуларды уюштурган экен. Аларга дагы талаада жүрүшөт. Бөтөн эл, бөтөн жер, аларга да ден соолук, узун өмүр. Рахматыбызды айтабыз, апаларын унутпай ушу каалоо тилегим. Рахмат, жүзгө чыгыңыз эге. Рахмат. Кол чаап коебуз мынакей жакшынакай сөзгө. Жакшынакай куттуктоо арналды. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мынакей энемизди кайрадан келели. Эне, мына ушунун баары сиз үчүн дене. Ошо сиздин көңүлүңүздү алабыз деп аракет кылып атабыз. Жанатан бери мына дээрлик 1 саат болуп калыптыр. Тынбай сүйлөгөнүбүзгө дагы, тартканыбызга дагы чыны. Эми мына ушул учурдан пайдаланып бир жакшы ырдап бериңиз. Себеп дегенде кыздарыңыз суранганда, менин апам лидер айым дейт. Менин апам кыйын адам дейт. Ырдын дейт, ушунчалык бир кереметтерин билет дейт да. Апамын ыры дейт, биздин гимнибиз дейт. Апам менен атам түзгөн армиянын гимни дейт. Ошон үчүн ошол ырлардан бир жакшынакай ырдап коебуз. Бир аз тынч турабыз, энебиздин ырына көңүл бурабыз. Ошолордон калган бир 4 сабыр болуш керек эне. Бар эле. Ооба, кана. Баарыбыз кулак салып турабыз мына энебиздин ырына. Ушунча ат артып алайга келипсиң эми алай жөнүндө бир ырдап коеюнчу. Сонун болот. Кең алай жадыраган кенен жайлуу, жетпек кең алайдын байлыгына, тескебек тары чакайыңда далжыгач, сүйүнөм коз беттүү аймагына. Улансын болбойт, улансын аткарбасаңыз болбойт. Кана кет. Кайыңды ары карылар отто жайылды, аябай эле сагынамай ат энем өскөн айылды. Өйүнүңүзгө береке. Аябай эле сагынамай ат энем өскөн айылды. Буру таштын башы кайыңды, кулжалар отто жайылды, көңүлүм сүйүп сагынамай курудаштар жүргөн айылды. Соннурда экен энебиз. Көңүлүм сүйүп сагынамай тең туштар жүргөн айылды. Жантыктын башы кайыңды, жылкылар отто жайылды, жүрөгүм сүйүп сагынамай жайлоодо жүргөн чагымды. Жүрөгүм сүйүп сагынамай
Жайлоодо жүргөн күнүдөрдү. Азамат кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Чынын айтыш керек, Шахра Талипова эгерде сиздин ырыңызды угуп кала турган болсо уялып калат, ырдабай коет. Чындап айтып коеюн. Аба, мына байбичеңиздин үнүн уктуңуз а? Абабызчы, сиз ырыспене ырдап атканыңызда абабыз шунчалык мындай современдүү тил менен айтканда кайф кармап отурду да. Чын айткандачы. Көзүн жумуп алып, ушунчалык мемире укту да. Мен ошол бул жашында ырдачууда, жайлоодо ырдачууда ошо сага окшогондор бул кишини анау немеге алып кетебиз, борборго алып кетебиз да ошол жактан ырдатабыз, үнү аябай жакшы жакты дегенден мен буяка жибербей койгом. Ошондо кызганыч сүйүү бул. Ага жол берген эмес деп коем. Ага жол бербей койгом. Азамат, ошону туура кылган экен. Эмесе сизди тоготпогон эмес. Азыр экөөңүздөр минтип отурбайт элеңиздер деп коем. Рахмат мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы ырдап, жакшы жүрчүлөгем азыр эми кардык кыйла. Ооба эне. Мындай да карыдым деп айтпаш керек экен. Организмден өткөн акылдуу нерсе жок экен да. Адам канчалык эми биздин жашыбыз өттү, анан карыйбыз, биз карыдык, жашым 60-тан өттү дебеш керек экен. Организм өтө укмуш акылдуу нерсе экен да, бул Алла Таалам жараткан нерсе экен. Жок, мен ооруган жерим жок, карыган жерим жок. Мен дагы эле жашмын, мен дагы эле күчтүүмүн деп эртең менен турганда ушундай жакшы ниеттерди айтып бир ниет кылыш керек экен да. Анан ошондо организм ошого жараша өзүн даярдайт экен да. Ошон үчүн эне эч качан карыдым дебеңиз. Кудайым буйруса 100 жашка жөн эле жетелешип чыгасыздар деген ниет кылабыз. Жаштын тилегин берет деген сөз бар элибизде, мисалы жалпы ошо адамзаттачы. Ошон үчүн сизге кааларыбыз ден соолук, эч жериңиз оорубасын. Авам бар, сиз эч качан карыбайсыз, Кудай буйрсачы. Мына жанатан бери абабыз сиз менен сыймыктанып отурат, бакылдап отурат, шакылдап отурат, жүрөгүн ачып отурат да. Эми бул эле күн ачкан жок да, мисалы өмүр бою мына ушул сиз менен жетелешип ачып келатат. Сизге ушу болгон сүйүүсүн, махабатын тартуулап келатат. Ошонун негизинде армия түздүңүздөр. Мына ошонун негизинде мына небере чеберенин жытын жыттап атасыздар деген туурабы эне? Ошон үчүн балдар кыздарыңызга дагы рахмат, мына ушинтип сый урмат көрсөткөнгө. Жакшы тарбиянын жыйынтыгы мына ушул. Туурабы эне? Туура эле. Кандай кабылдадыңыз, кандай таасирлендиңиз? Эми мен түзүп эле чеченине кат элем, бирок өзүм толкунданып кыйла сөздөрүм, кыйла ырларым жоголуп кетти. Мындайды күтпөдүм эле да өзүм. Мындай жасаса мыналар эле келип анан отурат турбайбызбы десем эле сен келип отурасың менен кийин. Жакшы көрүнүш эне. Стресс болуп калат экенсиң да. Жакшы көрүнүш. Эми Рыспене, мунун баардыгы мына ушул мен менен программасына катталып аткандан кийинчи, мына ушул кыздарыңыздын бул мисалы башкалар ойлош үчүн мисалы апаңарды, атаңарды мактагыңар келсе, мындай деле мактап койбойсуңарбы, эмне үчүн мисалы коомчулукка чыгарып атасыңар депчи. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге сабак болсун. Энелердин сүйүнүчү, энелердин ар бир толкунданганы, монтип ырдап турганы, сиздердин ата энеңиздерге дагы ушундай бир сиздердин ушундай мамилеңиздер болсун ылайым. Эч качан мына ар бир перзенттин мамилеси мындан ашса ашсын. Мындан дагы бир кереметтер боюнча бир өзүнүн атасын, апасын сүйүнсүн. Бирок эч качан кемибесин. Ошондой ниетте биз тилек кылабыз. Эми бир тууган сиңдиңиз 2 куплет ырдап берейин дейт. Андан кийин атабыздын өзүңүздүн батаңыз менен жыйынтыктайбыз да программаны. Кана бир тууган сиңдисинин ырына күбө кылалы сиздерди, урматтуу көрүүчүлөр. Эми элдик ыр бар, ошону куттуктап ырдап коеюн. Гүл өскөн жерден гүл чыгат, жашынып туудон күн чыгат. Эжекен сизде эстесем жүрөгүмдөн күндөр чыгат. Абижем сизде эстесем жүрөгүмдөн күндөр чыгат. Сараттан сүрө салкынды, зергерлер билет алтынды. Жездо эжемин сизде
Cezden biri bilip cürünüz ayı Cemina sizdey barkının. Anakey, hurmatlı görüşler Anakey. Yo Cezden, Sonun Anakey. Cem barkın bilip cürün. Sonun görünüş. Rahmat, çoğun rahmat Anakey. Cezdesine baldısı biraz erkelep durgan çağı, çınını aytkanda. Oşada. Ava bir ilham gelip ketdi okşayt, bir kuplet ırdı berбейсizби, кандай дейсиз? Ушу менен жыйынтыктайбыз программаны. Кана bir ejeme Aileme men yaşımda ırda çelem. Oşadan bir kayırıp koyunçu bir kuplet. O onun gelişmese dağı ırdın tekstlerin jakşıla bilem. Kana? Böyle ırdasa ırdap koyun eme. Irdasa bağı özümüzün kampaniyada ırdadık. Başka yerlerde ırdap durganız, mektepte okup жүрчүlek. Ir degen adam balasının özünün göngülü kötörülgende ırda özünün kandaydır bir jakşı oy maksattары üçün ırda bir ırdında barentler var. Sүйüngöndө, kuvanganda. Asıl ver tokum bingenim Yayloda salkın günüm Hop alisiz. Yesimden çıkpay sengil veya kıynalıp jürüm süygönüm Oy. Keremet. Ulan tavus. Sen cılıkı çimin çavan Kıykırıp doğuşun salam Ülkümüz için işteylik ürkünde ötsün gül zaman Oy azamatsın. Olçap koyuz ey. Hurmatlı görüşler. Avağızды ырыне жазат экен десек ырды айт да турбай баба. Мынакей bir сүйүнгөндө bir кубанганда ырды айт дейт. Мынакей абабыздын дагы көңүлү ушунчалык жетинчи кабатта. Аны түшүрүүгө мүмкүн эмес. Рахмат Аба бар болуңуз ар дайым. Мынакей ушундай ырыспенебиздей жакшынакай байбичеңиз бар экен. Сиз бактылуусуз, сизден өткөн бактылуу адам жок. Аба чынын айткандачы туурабы? Мына байбичеңиз дагы ырыңызды көптөн бери угала экен эле. Сиз ырдап аткандачы ойбой деп өзүндөй жолуктарын кармана берди, жолуктарын аба. Өзүн толкунданып кетти чынын айткандачы аба. Бар болуңуз жолуктарын түзө берди. Ошону айтам да. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей программаны жыйынтыктап жатып, абабыздын батасын алалы. Андан кийин энебиздин батасын алалы. Анан жыйынтыктайлы аба. Bir бата бериңер мына. 1 сааттан бери сиздер байбичеңизди мактап атабыз. Байбичеңизге арнаган bir жакшы батаңыз, балдарыңызга арнаган жакшы батаңыз. Пайгамбар батасын берсин, байдай дөлөт берсин, өчпөсүн, кетпес дөлөт берсин. Ушу Tügeler öz menen teң arıp balpıldagan avuşka balpıldagan baybeçe böyle uğuluyla kız berip uğuldurmakın kızın kızmakın görüp balalı çakalı ne verir çöver öyle. Kırmalımız dangat olsun da sarkanımız dangat olsun kazanımız aşkat olsun taş sarkanımız dangat olsun ömrümüz uzun olsun daima jakşılıktın üstünde olup uytoy, uylanıtoy, uğuletoy Kız toy, uğul toy, nevere toy, jentik toy, göğü olalı. Talat yüzü, balдар kızlarımızın dinleri şak, gömülleri şak. Joluşudur, yoldaşı kıdır bolup işlegen işleri iyilikte olsun. Tapan taşınganları özlerine buyurup nasip kılgan olsun. Barakasın versin. Yüzge kut konsun, molçuluk, tokçuluk, jakşılık olsun. Baktılı büyülölerden olsun. Tuğan uğruk, eli jurtubuz menen bakaççılıkta, borçketçilikte, intimakçılıkta, imandılıkta bolalı. Oşo zamanımızdan görsetүүлeri, televiziyaları, başka programmalardagı işleri iyilik olsun. Daima jakşılık olsun. Aların da işlerinde iyilik kalayız. Yeli jurtubuzga, zamanımızga, Kırgızstan eline tinçlik, amançılık kalayım. Amin Allah. Amin Allah. Akbar aytkanыңыз келсе урматтуу көрүүчүлөр, мына эне өзүңүздүн энелик мээримдүү батаңызды тартып өттүңүз.
Birinciden sağa vereyim sadakagayım. Peygamber batasın versin, bay dövletin versin, kızır berekesin versin, getpes ömür versin, genç peyil versin. Ne tilesen tileğin Allah Teala versin. Kanday tilek kılsan oşo tileğin Allah'ım versin. Şunday Kırgız elinin şunday jakşına ömürü görбөгөн efirlerge çıkarıp ömür ukpagandar bizge okşogandar çoçtup gelip eldi oygotup ушундай жакшы күндөргө алып барганың үчүн чоң рахмат. Ömürüň versin. Уулуң урматын, кызың кызматын көр, келинчең менен тең арып, тең карып, ушундай жакшы кызматтарда жүрө берсин, насип кылсын, а? Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүштөр. Мына өзүм балдарыма да берип коеюн, ушулар балдарым пайгамбар батасын берсин, бай дөлөтүн берсин, кызыр берекесин берсин, кетпес өмүргө пейил берсин. Бардыгы аман болсун, тынч болсун, ошо иштеп тапкан акчалар өздөрүнө буйруп насип кылсын. Ушинтип эле жадырап жайнап, ошо бизди сыйлап, анан өздөрү аман болуп, өздөрү дагы уулдардын урматын, кыздарынын кызматтарын көрүп, жакшы ушундай күндөргө ар дайым күбө болуп жүрө берсин, аман болсун, тынч болсун. Кудайым ден соолуктарын берсин, бардыгы ден соолук, бактылуу болушсун, а? Мен айтканыңыздар келсин. Урматтуу көрүштөр, мынакей дээрлик 1 саат бою, толук 1 саат бою ушу Ырыспен эбиз менен абабыздын түзгөн ордосунда мен менен программасын алып бардым. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Сиздер дагы ушундай ата энеңиздерди барктасаңыздар, даңктасаңыздар, анда ушул алдыдагы телефондорго кат жазыңыздар. Өлкөнүн 7 дубанына барып тартып, сиздердин ата энеңиздердин көңүлүн алганга дайым даярмын. Ырыспене бактылуу болуңуздар, жүзгө чыгыңыздар, абышкаңызды экөөңүздар. Ар дайым ушундай тойлордо, жакшылыктарда кезигели. Үйлөрүңүздөр тойканага айлансын. Омин, жакшы туруңуздар. Омин. Урматтуу көрүштөр, мына ушундай жакшынакай сүйүнүчтөр менен программаны жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар. Ар дайым дасторконуңуздар жакшылыктарга жайылсын.